Алматыда Байконур дебюттук жана кыска метраждуу тасмалардан 10 эл аралык кинофестиваль ачылды. Быйыл сынакка жүзөгөн тасмалар сунушталып, алардын ичинен эң мыктылары тандалып алынды. Мындан тышкары дебюттук толук метраждуу кино программасына Орусия, Өзбекстан, Грузия, Тажикстандан келген 5 тасма кирди. Уюштуруучулар белгилегендей, ар кайсы өлкөлөрдөн келген тасмалардын мындай ар түрдүүлүгү чек араларды кеңейтип, жаш режиссерлордун дараметин көрсөтөт. Кинофорум Ольга Коротьканын чегирткелер ваш выход аттуу тасмасы менен ачылды. Бул тасма Казакстан менен Франциянын биргелешкен өндүрүшү болуп саналат. Жалпы фестивальге Фестивальга жалпысынан 800гө жакын арыз келип түшкөн. Бул сынакка 100дөн ашык тасманы тандап алдык. Байкоңур фестивалынын алкагында бул тасмалар мыкты фильм, сценарий, режиссура жана башка номинациялар боюнча бааланат. сонымен қатар суретші сынды номинациялар боюнча бағаланатын болады. Стартует на Байконуре новый проект, это Алматинский фестиваль. Байкоңурда жаңы долбоор старталат. Бул Алматы сериалдар фестивалю. Башкача айтканда биз ачылышында Адилхан Ержановдун казактын коркунучтуу жомокторун көрсөтөбүз. Балким Байкоңурда өтө турган абдан жаркын окуядыр. КМШ өлкөлөрүнүн кино таануучулар жана кино сынчылардын 4 алматылык форум салт боюнча өтөт. Өтө уникалдуу окуя. Дүйнөдө анын аналогу жок. Вообще аналогов в принципе в мире нету. Фестивалдын алкагында Critics Lab аттуу чыгармачылык лабораториясы да ачылды. Бул жерде студенттерге рецензия жазууну, кадрларды талдоону, интервью алууну үйрөтүшөт. Ошондой эле сынактык көрсөтүүлөр, лекциялар, мастер-класстар пландаштырылган.